Сиде музейси. Музей. Музейге да өткен. Музей карт. Рома империясы учурунан, Римская империясы учурунан калган жазуулар экен. Музейдин кириши жаалып кетиши мүмкүн деп эскертип жазып коюптур. Жакындабагыла деп. Илгерки Рим империясы учурундагы сааттар экен. Экен ол зым менен күн жылган сайын көлөкөсү кандай түшсө, каяка түшсө ошол менен сааттуу убактын билип турчу экен. Биз айылда ошентип билчү элек илгери. Чыгашты жерге сайып. Могу Сидеден табылган статуя, саркофагтар экен. İmparatorlar eкен. Жакта болсо жаңағы ишини шунун ичине салып көмүшкөн. Бул жакта дагы ошол учурдагы колдонулган акчалар экен, тыйындар. Могу Сиденин тыйындары экен. Бул жактагы болсо Памфилиянын. Бул жагында кайсы экен? Бул болсо Писидия деген. Eкен. Геракл экен мынакей. Кумгандар. Бул болсо эски Сидет тилиндеги жазуулар экен. Apollon'un oğlu Apollon'un neveresinin butunu izler eкен. İskelet. Kazan. Buradaki adamların sürüktörü. Burada içindeki bebeklerin şanday mazarga gömü turgan. Türkçe lahit dep koyup bizden edip kırılsa. Öte çoğun emez. Çıkan ne muzey eкен. Бұл жердегі таштар, табылған нәрселер бүйтіп барлығы ошо Сидеден шыққан, Сидеден табылған нәрселер екен.
Aslanın statüyası. Mazarlarken ölükleri gömgön kara saltları diye yazıp koydu. İmperator Gallinius'un uçurunda Side'de bir kovakçılık bolup el ayağa kıynalganda ошол imperator elge кат жазган экен. Buğdaydın жана салыгынан бошотуп, Сиде элине жардам берген экен. Ошол катын бөлүнүш экен, ташка жазышкан экен ушинтип. Eski Rim жазуулары. Bu жерде болсо Сиденин кыскача тарыхы жазылыптыр. Ал жактан деңизге панорама вид ачылат экен. Бул дагы Сидени араштырган, изилдеген тарыхчы экен. Бул жагы деңиздин жээги экен. Деңиз.